Кыштын бир күнү кыргоол бадалдан кой коюп чыгып, чаңкаганын кандырыш үчүн ойдогу сууга кирет. Каптаган көк музду кыдырып жүрүп, күбүрдү араң муздак суудан иче баштайт. Ошондо бул айган куйругу музга чап жабышып, чыкпай калат. Ой, ай, көк муз, дүйнөдө сенден күчтүү эч ким жокпу дейм. Заматта куйругумду куп кырмапсың? Дейт кыргоол музга. Жок, кыргоол. Менден жамгыр күчтүү. Ал жаап келгенде тамтыракайым чыгып, ээрип кетем. Ал сөздү угуп калган жамгыр шатыратып келип: Мен кайдан күчтүү болоюн? Менден жер күчтүү. Канчалык шатыраса жасам да, бир заматта соруп алат. Дейт. Анда жер да ары бери солго этип, күңүрөнүп тилге келип: Менден токой күчтүү. Ал үстүмдү каптап, жалбырактуу бутактарды жайылып, болгон күчүмдү бүт тартып кетет. Жок, кайдагы күчтү айтып жатасың? Менде күч жок. Күчтүү деп өрттү айт. Ал каптаса, соройгон сөйгөгүм гана калат. Дейт токой шуулдап. Муну уккан өрт жалбырттап: Менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Шамал катуу соккондо чаным асманга чыгып, кайда качарымды билбей калам. Анда шамал: Ырас эле менде күч көп. Бакты түбү менен комкоруп, үйдү кулатам, отту чачам. Бирок жерге жаңы чыккан көк чөпкө түк алым жетпеди. Канчалык каарданып соксом да, ал былк этип койбойт. Ошондуктан менин оюмча көк чөп күчтүү го. Көк чөп чыйылдап сөзүгө аралашты: Менде эч кандай деле күч жок. Калың кой каптаганда чымчылап, мүлжүп жеп, туягы менен тепселеп, айламды кетирет. Жок, баарынан кой күчтүү. Анда маңкайган кой байкуш минтип маараган экен. Менде балейнин күчүбү. Көк бөрү жолукса, куйругумду бир апчып сугунуп, алаз келгенсип, алкындап, канымды соруп кетет. Дүйнөдө карышкырдан өтөр балбан жок. Силер таптакыр эч нерсе билбей турбайсыңарбы, макоолор? Деди көк бөрү жоңго чыгып. Баарыбыздан адам күчтүү. Ал кыргоолду кылтактап алат, музумду жарып салат. Жаан жаса да тоготуп койбойт. Жериңди бир жылда 2 курдай тытып айдап, жыл бою жанын тындырбайт. Токоюңду каалаганча кыркып алат. Өрттү дароо өчүрөт. Шамалды өз пайдасы үчүн жумшайт. Чөптү чаап алат. Койду союп жейт. Карышкыр эмес, илбир жолборсунду жок кылат. Ошондуктан бул дүйнөдө баарынан адам күчтүү. Балдар, биздин жомок аягына чыкты. Кийинки жомокто көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Балдар, силерге биздин жомок жакса, биздин каналга катталыңыздар.